таза эмес адамдар шайлатылган болсоңуздар, анда булактан ылдый көздөй дагы деле 5 жыл таза эмес суу алат. Анда өзүңүздөрдүн чоруңуздар. Кечириңиздер, 12 мен 12-нчи жол катталган 12-нчи округ номериндагы 12. Адашпайсыздар. Чоң рахмат. Кийинки сөз талапкер Султанова Роза Ажимаматовнада. Саламатсыздарбы, урматтуу шайлоочулар. Бүгүн ушул убактыңыздарды бөлүп ушул жерге келип отуруп бергениңиздер үчүн сиздерге башыбызды ийип таазим кылабыз. Сиздерге ар бириңиздерге бакубат турмуш, бекем ден соолук каалайбыз. Эми мен өз жөнүмдү айта кетсем, мен Султанова Роза Ажимаматовна Сузак районундагы Калмак Кырчын деген айылда туулуп өскөм. Ошол жерден билим алып, Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика факультетин бүтүргөм. 3 дипломдун ээсимин, журналист, юрист, анан магистр, журналистиканын магистры деген. Мен университетти бүткөндөн кийин Кыргыз теле көрсөтүү жана радио уктуруу комитетинде Ала тоо программасында кабарчы, журналист, редактор болуп иштедим. Ошол мезгилдерде мен ушул айылдын турмушун абдан жакшы чагылдырып, ушул айылдыктардын көйгөйүн кантип чечиш керек, эмне кылыш керек, айылдыктарга кандай жардам бериш керек деген теманы көтөрүп чыгып, бийликке жеткирип, өзүмдүн кичине аз да болсо ошолорду маселесин чечкенге жардам берип жүрдүм. Айылдыктарды укугун коргогон, кызыкчылыгын коргогон элет баяны, абалың кандай, айыл өкмөтү деген көрсөтүүлөрдү даярдап эфирге берип жүрдүм. Анда жалаң ушул айылдыктардын көйгөйүн айтып жүрдүм да. Андан кийин 2011 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратында билим берүү, илим, маданият, спорт жана саламаттык сактоо деген комитет бар. Ошондо эксперт болуп иштедим. Ал жерде мен кандай кызмат аткардым? Президенттен, өкмөт